Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Кайрадан сиздер менен Чак туш программасында кылым карыткан күйлөр көрсөтүүсүн улантмакчыбыз. 1 саат бою сиздер менен мен Нурзат Оразалиева болмокчумун. Бүгүнкү биздин коногубуз элибизге таанымал комуз десе жантыгынан жата калган агабыз Кенжебек Алдаяр агабыз. Саламатсызбы? Жана ошондой эле тааныштырып өтөйүн, биздин Мастура Бердибекова комузчу жана комуз иликтөөчү болуп жүрөт. Мастура көп иликтөөчү. Жана ошондой эле шакирти Элдос Нургазы уулу, Элчидос Нургазы уулу. Куш келипсиздер. Эми баштардын алдында ушул биздин агабыз Кенжебек Алдаяр агабыз 50 жашка толуп, комузда жанын берип, дилин берип, не деген 70-тей бир күйлөрдү чыгарып, 70-ке жакын күйлөрдү чыгарып келатасыз. Анан билинбей эле мына 50 жашка келип калыпсыз. 50 жашыңыз кут болсун, жаныңыз бек болсун деп айтмакчыбыз. Кыргыз элинин атынан дагы сизди узун өмүр, ден соолук тилеп баштамакчымын ага. Өзүңүз 50 жашка чейин чындап комуз үчүн эмгектерди жасаптырсыз. Деги эле ушул 50 жашка келгениңизде өзүңүз кандай акыбалда турасыз? Эмне нерсе менен келдиңиз? Эмне эл журтуңузга айтайын деп келдиңиз? Сөздү баштасаңыз. Рахмат, Нурзат. Өзү бизге 50 жашка келдик деп баягы мындай санаганда эле билинбесе, бизге билинбейт экен. Биз жүгүрүп жүрүп, ошо өзүбүз ошо чын эле комуздун күүсүн элге угузалы, ушуну элге жеткирели деп жүрүп эле ошо убакыт өтөт экен. Андай деле маани бербейт экенсиң. Болгону ошо бир жерде ошо кандайдыр бир мен элдин астында ошо 50ге чыктым, ушундай бир иштерди жазадым деген ушундай менин бир милдетим бар экен да. Ошондон кутулуп, өзүмдүн парзымдан. Анан ошо байланыштуу ушинтип 50 жаш деп кандайдыр бир деңгээлде белгилегенге аракет кылып атабыз. Анан менин ошо биринчи талабым ошо биздин ошо силердин ЛТР телеканалына, биздин биринчи каналга ушуларга мен кайрылып, мына азыр деле айтып атам, ошо комуздун күүсү менен керек болсо ошо залкар күйлөр менен деле жеке эле менин күүм эмес. Ошо кыргыздардын жан дүйнөсүнөн орун алгыдай бир жакшы клип тартып койгулачы, тартып бергилечи деп атам да. Себеби биздин ошо комузчулардыкы, кылгыякчылардыкы, биздики өнөтбостордуку ошолордун күүсүнүн сырын, ошолордун чыгармачылыгынын сырын ача турган ошондой клиптер болот да негизи. Ошого азыр аракет кылып атабыз, буюрса иштеп атабыз. Жакшы, эми ушул күүңүздөн баштап анан сөздү арын көздөй улантсак. Ооба. Ошо бүгүн атайын биздин ошо ЛТР телеканалын сүйүп уккан угармандар үчүн, ошо сүйүп уккан көрөрмандар үчүн эми мен көп кишилер ойлошот, бул дайыма эле өзүнүн комузун күү чыгарат, анан ошо өзүнүн күүлөрүн эле чертет деп. Жана ошон үчүн бүгүн биздин ошо залкар кыргыздын комузчусу, күүнүн атасы Карамолдонун дүйнөсүн чертип берейин. Ушуну элге
рахмат. Мынакей сиз менен кошуу мастура келген экен, күү иликтөөчү деп. Сизди буга чейин Нурагат атабызды дагы күйлөрүн чыгарып жүрөсүң мастура. Азыр ушул агам жөнүндө дагы сен кандай нерселерди айтып бере аласың? Комузчу катары өзүң дагы айтып берсең. Бүгүнкү чактыш телеберсинин көрүүчүлөрү, бүгүнкү биздин көрөрманыбыз ушул азыркы биздин убагыбыздагы залкар комузчулардын катарына киргизе турган Кенжебек Алдаяр агайдын быйылкы мааракесин белгилеп отурабыз. Анан күүлөрдү изилдеп мындай карап байкап көргөндө бул кишинин 50 жылдык чыгармачылыгында, 50 жаш аралыгында азыр өзүнүн бир мындай чыгармачыл туу чокусунда иштеп аткан кез деп айтмакчымын. Себеби баягы Абдыраев мектебинде окуп турсуз, өзүңүздүн чыныгы чыгармачылык, профессионалдык, адистик эмнеңизди алган экенсиз. Бирок эмнегедир кыргыз дүйнөсүнө кайра баш отуңуз менен берилип, комуз дүйнөсүнө ал жактан билим алып, анан кайра ушул өзүнүн өзөктүү болгон комуз аспабына кайрылып, анан мондой бир гениалдуу күүлөрдү жаратып атыптырсыз. Анан сен айтып атасың азыр 70 күү деп. Агай азыр 115 күүсүн кыргыз патенттен күүлөндүргөн ээси катары кабыл алынган чыгармалары катталыптыр да, 115 деп. Анан өзүн мындай карап көрсөк, мурдакы залкарлардан Байгазы, Арстанбек, чоң комузчулар булар убагында 500 күүнү жазыптыр. Мына Ыбырай Тумановдун биз 300дөн ашык күүлөрү уккан билгендер бар болуп, азыр 150дей эле күүлөрү алтын фонддо сакталып калды дейт да. Азыркы учурда мына 115 күү жараткан, мына бул жагынан алганда агайдын эмгеги билинип турат да. Түндөп, күндөп, талбай, тынбай, анан өзүнүн чыгармачылыгында агай көбүнө таңоолобойт. Черткен жерде чертип ушинтип келатат, бирок азыр коомчулукта агайдын черткен күүлөрү аябай мындай бүйүрдү кызыткан учур болуп атат да. Алсак Манас күүлөрү. Манас окуяларына багыттап черткен ар бир каарманга ылайыкташтырып, ошолордун мүнөзүн, ошолордун ар кандай кубулуш окуялардын баарын баян эткен өзүнчө бир композиция катары түзүп, ушундай бир чыгармаларды берип отурат да. Мен башында бул киши Нурак Абдрахманов агайды изилдеп жүргөндө бул агайды мен сырттан көрүп жүрчүмүн. Анан кийинчерээк дисктерин, биринчи кассеталарды чыгарып жүрдүңүз, андан кийин азыр дисктериңиз бир топ бар. Бирок ошолорду угуп маани бергенде бир кыргыз дүйнөсүнүн мындай дүйнөлүк аренага алып чыккан чоң күүлөрү бар да. Биз баягы батыштын чыгармачылыгында окуганда Бахты, Моцартты, Гайдынды деп атабыз. Азыркы залкарлардын кийинки улантуучусу. Ошолорду сен изилдөөдө кайсы күүсүн азыр ушул бүт эле чыгармачылыгын көрүп, мына байкап, азыр карап, анан баа берип атабыз да. Бул агайдын ыкмалары, ойноо манерасы эч бир комузчуга окшобойт. Өзүнчө бир өзүнүн стили. Анан байкап көрсөң, комузду бирөөдөн үйрөнгөн да эмес экен. Өзүнө постановка коюп, өзү ошол үн чыгаруу добуштарын кандай үн чыгарганды өзү таап, анан издеп табып, анан запистерге таянып, мисалы Карамолдонун азыр дүйнөсүн биз запистен угабыз, а бирок ошол эле үн добуштар, үн агайдын эмнесинде, дүйнө таанымында өзүнчө бир эмне менен берилип атат да. Бул дагы өзүнчө улуулук болуш керек. Бир эле күү жаратуу эмес, ошол эле өзүнөн өйдөнкү мурунку залкарлардын чыгармачылыгына таянып, ошолордун чыгармачылыгын көкүрөгүндө уютуп, анан ошолорду өзүнүн чыгармачылыгында андан ары улантып берип жаткандыгы менен айрыланат да. Ушул изилдөөдө майкемдин кайсы күүсүн өзүң чертип, ошо түшүрүп атасың да нотага же кайсысын изилдеп атасың? Түшүрүүнү эмне кылып атабыз, бирок аябай мындай терең изилдөөгө алыш керек болуп атат да, өзүнчө бир объект катары алыш керек болуп атат бул кишиники. Себеби карасаң, тембралдык жагын түшүндүрүп бере албайсың. Агайдын бир карасаң, кээ бир чыгармалары Индиянын кайрыктары, Кытайдын,
казактын домбурасы, өзбектердин дутары, ушулардын кандай бир кыска кайрыктары комуздун добушунда, комуздун кайрыктарына берилет. Анан темаларын карасаң, эмне себептен дейсиң ошо? Анан бул себептен дегеним кандай, бул ар бир жаратман өзүнүн көкүрөгүндө ар кандай түшүнөт да. Бул кишиники ар бир доорлорду жазма өзүнүн темасы бар да, өзүнүн тематикасы аябай чоң, дүйнөлүк мааниде масштабтуу. Анан керек болсо мен айтар элем, жана цивилизациялар, биз байыркы эмнеде Индияны же Кытайды ушундай, ошолордун баардыгында кыргыздын дүйнө таанымын, кыргыз цивилизациясынын деймби, ошондой бир эмнени комуздун үнү менен алып чыккан өзүнчө оригиналдуу комузчу, сүрөткер комузчу. Ушундай деп. Ушул сөзүңдүн аркасы менен анда Кенжебек агага дагы бир күбө береличи, ушул Манас тематикасына кайрылган көңүстөн чертсеңиз. Себеби көрүүчүлөрүбүз дагы Мастур айткандай эмне болгондо дутар болду экен, кандай деп азыр тыңшап калат. Ушул сөздүн аркасы менен бир Манас тематикасына кайсы көңүс чертип бересиз? Манас күйлөрүнүн анда ушу толгоого туура келет, эмени кыр чорону чертип берейин. Рахмат. Эми көрүүчүлөрүбүз дагы суроо берсе экен деп аткандыр. Кенжебек ага, мынакей сиздин черткен күйлөрүңүздө баягы кандай үйрөнсө болот экен, нота мененби же ушул кишиге барып үйрөнүш керекпи деген суроолор туулат да.
ошо 70-100дөн ашык күңүздү кандай кылып чертиш керек кийинки муундарга калыш үчүн депчи. Анан сиз мына ошол суроого жооп кылып ушул өзүңүздүн шакиртиңизди ала келгенкиз, Элчи Дос Нургазы уулу, бул өзүңдү тааныштырып, студент дедиңизби? Кандайча келип окуп калды айтып, анан көзүн уксак. Бул азыр ушу мектепте окуп 10-11 класстарда окуп атат, бирок бул Кембридж деген Англиядагы атактуу университеттин уже студенти да. Себеби бул бияктан ошонун экзаменин тапшырып, тестин анан өткөн. Аябай кыргыздын жөндөмү шыктуу баласы. Азыр кайсы күнү эметип келди? Күйөө тенсел элдик тамашалоо. Иә. Күйөө тенсел. Сиздин күңүз Элдик тамашалоо. Элдик тамашалоо. Элчи Дос, сага суроо берейин, ушул агайыңды кандай таап, ушул күүсүнө кызыгып, кандай барып калдың күүлөрүн? Күүлөрү жөнүндө, устатың жөнүндө айта аласыңбы? Өзүм кичинекей болгом 5 жашта. Анты апам комуска мени алып барган. Анты мына жакшы агай, подружкасы айткан, мына жакшы агай Кенжебектен бар, абдан таланттуу. Анан 5 жаштан агайымдан үйрөнгөм. Анан мына азыр уже почти 9 жыл болуп калды үйрөнгөнүмө агай менен. Мына жагат баары. Күүлөрү жагат турбайбы агайыңдын, Өзү да жакшы ойнойт. Жакшы. Мен Мастурага суроо айтайын. Ушул сен өзүң мугалим болуп да иштеп жүрөсүң, балдарга сабак да берип жүрөсүң. Азыр бул агайдын күүлөрүн балдар чертүүдөгү ыкмалары кандай болуп атат? Изилдеп аткан экенсиң агайымды жакшы териңдеп. Сенден сурабаганда кимден сурайм дегендей. Агай жөнүндө айтсак, мен эми кадимки эле музыкалык мектептерге Элчи Достой балдарга сабак берем да. Анан баягы ар кайсы жаратман, залкар комчулардын күүлөрүн баарын эле үйрөнүп келатабыз мына. Үйрөтүп атабыз. Анан карап көрсөң, агайдын чыгармасы өзгөчө, башкача, мындай өзгөчөлөнүп угулат да. Анан эмнеге болбосун, эмнеге үйрөтпөйбүз деген суроо келет да. Анан азыр ушинтип агайдын мындай ар өткөндө, бери өткөндө келип, анан өзү деле могу күүмдү угуп койчу, могу дисктер чыгып атат деп. Анан ошентип атып, азыр мына бир топ эмнелер чогулуп калды, маалыматтар. Анан негизи биздин эмне мезгилде биз ар бир жаратмандын кези келсе, мындай ар бир доордун өзүнүн чыгандары болот да. Ошондой бир чыгандарды учурунда баалап алышыбыз керек да. Мен ошону айткым келип турат. Азыр
агайдын бир топ күйлөрү бар, мындай эч бир эмнеге окшобогон. Ошолорду биз тезинен нотага түшүрүп, элдин калың катмарына үйрөтүп жеткирсек болмок да. Сен ушу мастура өзүң үйрөнүп чертип көрдүңбү бир күн? Мен азыр жок, черткенден дагы мындай түшүрүп эмне кылып атабыз да. Карасаң тематикасы ар кандай, бирок көп олтуруш керек. Күндөп түндөп олтуруш керек. Өзү менен текшерип, буну чыныгы мындай иштеш керек болот да. Убакыттын тардыгы. Себеби иштөө образың баардыгы эле мектеп, жумуш болот. А мындай инсандардын керек болсо сенин деле чыгармаларыңды убагында мындай өзүңдүн аткарыңды оригиналды алып калыш керек да. Мен бул жагынан алганда Нурак агай менен бир топ иштешип, ал киши менен 3 жылда китептери чыкты. Бирок мен азыр ал кишинин көзү өтүп кетсе дагы ар бир кайрыга, ар бир ыкмасы көз алдымда элестетилип турат. Анан азыр менде ой пайда болуп атат, мына бара-бара агайдын чыгармачылыгы боюнча бир чоң концерт берип окуучулар менен ушул эмнени кантип өткөрүп берүүчү катары. А Кенжебек агайдын деле чыгармачылыгын ошондой деңгээлде көтөрүп алып чыгышыбыз керек да. Себеби биз, сен, мен алып чыкпасак ким алып чыгат? Чындап келгенде комуз бул Манаска тете. Биз Манасыбыз менен даңазалансак, комузду андан да бийик даңазалай турган маданиятыбыз бар да. Анан ЮНЕСКОга каттатып, мисалы, учурда азыр манасчылар катты иштешип, мына буюрса өзүбүздүн шедевр катары Манасты кабыл алдык. Комузду кантип кабыл алабыз? Ушундай залкарлар дүйнөлүк эмнедеги мааниде ошол темасы ошондой эмнеге жеткирген чыгармаларды чыгарып атса, биз эмнеге жеткире албайбыз, ошону жарыялай албайбыз. Бул жагынан биз күндөп түндөп иштешибиз керек да. Менде ошол эмне бар. Анан агайды мен өзүм дагы чакырып атам, агай чыгармаларыңызды түшүрөлү. Убагында түшүрүп, убагында таркатып, анан сиз дагы өзүңүздүн бир кандайдыр бир өткөргүч эмнеңизди өткөрүп беришиңиз керек деген. Эми ошол жакшы изилдеп эмгек кылып атыпсың, Мастура, ишиңе ийгилик. Сен дагы чындап эле күүчүлөр көп күү чыгарып атат, ошолорду изилдөөчү болуш керек дегендей. Анан ошол жаштардан ушул Мастура дагы аракет кылып атканы бул да жакшы нерсе деп айтат элем. Эми сизге дагы суроо айткым келип атат, ушул 100гө жакын күүлөрдүн келип чыгышы кандай? Ушул сиздин айтып атат мына изилдөөчү ойноо манерасы, такыр эле шилтөө. Негизи комузда бизде шилтепчетүү, такыр бөлөк, стики чындап эле көп угуучулар айтат, эмне деп чертип атат, эмне кылып атат деп элечи. Бул жагынан Нурзат мага эмне алсак, мына агай биз капкакка чертип кези келгенде капкакты чаап, анан капкактын бетин тим эле ойо тытмалап чертип атпайбызбы? Агай кылдаттык үстү менен деле черткен бар да. Агай такыр капкакка тийбейт. Желпип, жумшак, ушундай бир эмне менен чертет. Агайдын стили ушул жагы менен өзгөчөлөнүп турат. Желпип атат, бирок шилтөө, кээ бир шилтөө ыкмаларына мындай тийбей. Тийбегендей эле сезилгендей болот да. Анан жалпысынан кыргызча мындай термин катары желпип черткендей сезилип, желпип черткендей деп айтып атам да. Бардык күүлөр деле желпип чертиппи? Жок, мындай черткени жумшак, ушундай бир эмне менен жан дүйнөсү менен өткөрүп берип атат да. Бул ыкма өзүнө гана таандык. Кенжебек агамдан өзүнөн сурайын, өзү отурат, себеби ушул ыкмалар кантип келип чыкты, бул шилтеп чертүү, анан деги эле ушул күүлөрдү чыгаруудагы токтоло кетсеңиз. Негизи ошо мен күүлөрүм ошо мен өзүм да кээде таң калам ошо. Биз Кыргыздын ошо биз өзүбүз билген, биз өзүбүз угуп жүргөн, биз өзүбүз ушундай сүйгөн Кыргыздын тарыхы, санжырасы, өткөнү бар да. Бүт менин күүлөрүм эмнегедир ошолор тууралуу да. Мисалы Кыргыз ата деген кыргыздар унутуп калган доор жөнүндө менин канча күүлөрүм бар. Андан кийин Манас окуясына байланыштуу 20 чакты күүлөрүм бар. Андан кийин дагы Кыргыздын байыркы таш жазуусундагы мына бүгүн Орхон Энисей жазмалары, Урун жазмалары деп бурмалап чыгарышкан. Ошо Кыргыздын жазмалары. Ошол Кыргыздын жазмаларындагы каармандар тууралуу да күүлөр бар.
Анан көптөрү мага баягы түшүмө келип аян берип чыгарганмын. Көптөрү мындай чыгармачылык кишилер менен мен дайым байланыштамын да. Мен мисалы Мастуранын менен деле байланышта болуп, ушу менен сүйлөшкөндө да жакшы көрөм. Себеби Мастура менен сүйлөшсөң, кандайдыр бир күй жөнүндө, комуз жөнүндө бир жакшы түшүнүп аласың. Нурак байке экөөбүз да канча күн түн дебей сырдашчубуз. Анан жана жазуучулар, акындар менен да мен ошентип сырдашып сүйлөшөм. Анан ошолор менен аралашып жүрүп, анан кандайдыр бир алар да мага тема айтат да. Мына могу темага эмнеге чыгарма жок, эмне үчүн мондай музыка жок дейт. Ошентип анан ошондой чыгармалар пайда болду. Мына азыр ошол элге дагы бир ошо таш жазмадагы күүлөрдөн угузуп койгону. Мисалы Орхон энисе жазмаларында мен Күлтегин деген күүнү да чыгарганмын. Андан кийин Күлтегинден кийин Барсбек деген да күүнү чыгардым. Эми тиги таш жазмада бизде ошондо эки кыргызды бири-бирине каршы коюп, Күлтегин менен Барсбекти уруштуруп жазылып калган. А өзү болгон окуя боюнча, баягы чыныгы болгон окуя боюнча башкача да, себеби Барсбек менен Күлтегин жолуккан эмес. А бирок эми таш жазмада ошентип жазылып, биздин кыргыздын ушундай бир арманы турат да, себеби кыргыз менен кыргыз ошондо бири-бирине кол көтөрүп атат да. Анан ошо Барсбек тууралуу күү мен ошо андай эмес деп ойлойм. Ошо таш жазмадагы жазмалар демек биздин душмандарыбыз аркылуу бурмаланган. Себеби биздин көп эле жерде кыргыздын хандарынын, кыргыздын эл билгилеринин эстеликтери турат. Мына Монгол жайыктарында бүт баштары жок. Баштарын биздин душмандарыбыз баштан кесип таштаган да. Ошонун сыңары да. Азыр Барсбек деген күүнү элге угузуп коелу эле. Жакшы болот.
көрүүчүлөр ары түркүм болот дегендей Кенже ага кээ бир айтат да, бул эмне болгон күбө болду экен деп түшүнбөй, ушул музыкант адамдар өзүлөрү деле түшүнбөй деп сиздики гана эмес Нура Кабанын да күйлөрүнүн убагында түшүнбөй, анан азыр абдан укмуш экен деп анан чертишип айтып калчу эле Нура Каба, менин соңку өлүмдө илгери эле 75-жылдар чыккан деп. Анысы кандай баягы чындап эле күбөнү баары эле түшүнө бербейт, илгери атабыз айткан да, көкүрөгү күчтүү киши ишенет деп, түшүнөт деп. Анысы кандай түшүнгөнү бар, түшүнбөгөнү бар дегендей, Кенже ага убагында азыр балким чындап эле сиздин күйлөрүңүзгө түшүнбөй жаткандырбыз. Кийин 1-2-3 жыл өтөбү, кайсы жыл өтөт, ай Алдайардын күбүсү экен, чын эле бул Мастур айткандай Бетховен бак турбайбы деп калышы да ыктымал да, турабы айта албайбыз да. Анан бирок азыркы жаштардын баягы сөзүн дагы угушубуз керек. Жаштардын баягы угуу сезими, көрүү сезими кандай? Анан мен могу Элчи Доско суроо бергим келет да, өзү негизи бул устатыңдын күйлөрүн кандай түшүнөсүң? Мындай чертилгенде кандай сезимдер пайда болот сенде? Ошол тууралуу айта аласыңбы? Агайым өзүм ал башкачараак чертет, кат черпейт, өзү музыкасы башкача да. Бул, например, башкалар бат кат чертсе, ал шашпай, созулуп, сулуу кылып чертет да. Негизи азыркы досторуң дагы бар да, угуп калат да, алар кандай ойлорду айтат ушул агайыңдын? Жок, айтат, эми үйгө киргенде жакшы ойнойт экен го агайым, биз да үйрөтпөйсүң деп. Сен өзү чертилип атканда күйлөрдү кандай элестетесиңби бир нерсе? Эмнени элестетесиң? Угуу сезимиң? Эми башка кандай күй десе, например, Барсбек же ошондойчу согушту элестетем. Анткени абдан согушка жакын күйлөр да. Тарыхый күйлөр. Тарыхый. Молодецсиң, каардуу күйлөр экенин айтат. Эми устатыңыз айтып бердиңиз да, тарыхы момундай деп. Анан эми өзүң бир дагы бир чертип бер, анда көрүп аткан. Кайсы күн чертип? Семетей. Агайым. Манас күйлөрү менен. Семетей агайыңдын өзү. Мен тиги Кенжебек байке, ушул сизге мындан сырткары дагы окуучуларыңыз бар да, канча көп барбы? Кээ бирлери менен жолукпай эле жөн эле тиги немеден көрүп алышып, видеосун көрүп алып, же үнүн угуп алып эле үйрөнүп жүрүшөт.
ошо көптөр эле. Негизи сиз баягы көрсөтүп эле чертип берип атасыз да буларга, кандай үйрөтөсүз? Бул ушу элчиники бир немеси, мен буга үйрөтөрдү бир 5-6 күн чертип берем, кайсысын үйрөнөсүң. Ошо кайсы күн чертиң келет, үйрөнөсүң десе, мен бул өзү тандайт. Моуларды үйрөнөм депчи. Ошондой мындай эркиндик берем да мага. Адам өзүнүн каалаган нерсесин чертип. Сиз өзүңүз кайсы жерде иштеп атасыз азыр? Мен Көрүүчүлөр балким сизге чыгармачылык эркин инсанмын. Анан мен көбүнчө ушундай элчи доско окшогон кичине мындай перспективасы бар. Чын эле ушун комуз чертип кетпесе дагы кыргызга бир жакшы таасир этие тургандай бир окуучулар болсо, шакирттерим болсо, ошолорго бир багыт берип, ошолорго бир түшүнүк берип, ошентип аракет кылып үйрөтүп атам. Ошо частный да меники. Частный өтөп турбайсызбы? Иштеген ишиңиз чыныгы баягы мектебиңиздин өзүңүздүн негизинин башын типтеп аткан турбайсызбы? Эми сиз ошо кургол келбей ушул шакиртим бар деп ала келгениңиз жакшы болуптур. Себеби көрүүчүлөр айтмакта, өзү эле чертип эле өзү күүнү кантип үйрөнмөк элек бу? Кишинин күүсүн кантип чертебиз? Азыр көбүнчө чертип берсең айтат да, үйрөнүш кыйын го депчи. Анан сиз ушул шакиртиңизди да камдап алып, кургол келбей өзүңүздүн чыгармаңыз менен келген кез кээ бирлер өзүмчүл болуп өзү эле чертсем деп элге дагы бербей ала кеткен кишилерибиз да бар да. Мени дагы ошо көптөрү кээде телевизордон көрбөй калышса, мага да ушундай кызыр келгенде көчөдөн эле айтышат: эмне чыкпайсың телевизордон? Сенин күйлөрүң жакшы экенин биз түшүндүк, бирок сен кыйын болуп калдың да дешип мага мындай аябай нааразы болуп атышат. Сен кыйын болуп калдың да, биз кыргыздар ошондой кыйын болуп элге көрүнүп койгондон кийин көрүнбөй кыйын болуп калабыз. Сен ошентип атасың деп мага мындай аябай нааразы болушат. Анан мен айтам: жок, мен ал телевидениеге чыгышты, мен күйлөрүмдү угузушту мен чечпейм аны. Аякта өзүнүн кишилери бар. Мен барбал беле мен отуруп алып комуз чертем десе эле мага неметет, убактысы бар алардын өздөрүнүн. Туура. Мына Урекесиздин жазган Кайбылда Асан Кайбылдаев атабыз изилдөөчү да, күү изилдөөчү айткан экен: Кенжебектин кыргыз ата күүлөрү жаңы көз карашты жаратып, буга чейинки күүлөргө болгон мамилени түп тамырынан өзгөрттү деп. Бул Залкар биздин күү изилдөөчүбүз, бул кишиге мен аябай ыраазымын. Мен өзүм канча күүнү изилдеп, мисалы күү жөнүндө да канча жазып жүрөм. Мисалы мен комузчу эле эмес, кээде жазмачы да болуп кетем, изилдөөчү да болуп кетем. Анан ушул Асан Кайбылдаев ушул кишиге мен эмнесине бир ыраазымын. Бул мисалы чоң комузчу, кичине комузчу, орточо комузчу дебейм, мына сени менен да тил табышчу, Руслан менен да тил табышчу, Мастура менен да тил табышчу, жаңы комуз үйрөнүп жүргөн балдар менен тил табышып, бул баары менен тең ата болуп сүйлөшүп, анан ошо сонун кылып 2 том китебин жазып кетти. Анан ошол кишинен мен анан мага ошол ооруп жүргөндө ошо бир жолу экөөбүз жолугуп калсак, ошо шыбырап айтты: Кенжебек деди, мен ошо сенин кыргыз ата күүлөрүңдү угуп алып аябай таасирлендим, таң калдым. Анан ушунчалык менин ушу жүрөгүм, биягым, көкүрөгүм көрсөттү, менин ушагым отурду. Мен ушу чын эле кыргыздын күүсүнүн башаты ушу кыргыз атадан башталат окшойт. Мен ошого токтолдум, эми мен китебиме ошону жазайын деп атам деп, бул ошол 2 том китебинин ошо кыргыздын тарыхый күүлөрүнүн башатын баягы мурун биз Камбаркан күүлөрү деп айтышмас беле, күү атасы Камбаркан, күүнүн башы Камбаркан деп. Ошо күүнүн башы Асан байке, ошо күүнүн башы кыргыз атадан башталат. Күүнү комузду биринчи чапкан, күүнү биринчи черткен киши кыргыз ата болгон деп, ошо бул өзүнүн изилдөөлөрүнө жазып, ошону. Ошол кыргыз ата деген күүңүздү чертип берсеңиз. Себеби ушул биздин изилдөө изилдөөчү эң кыйын агабыз белгилеп өткөн экен. Элибиз да окусун. Бул кыргыз ата, кыргыз эне, кыркыруу кыргыз, кыргыз чаң, кыргыз сөз, кыргыз көч, кыргыз ат деген күүлөр да. Анан ошо азыр кыргыз ата деген күүнү чертип берейин. Булар ошо байыркы замандарда булар нур болуп жерге түшүшкөн да. Анан нур болуп жерге түшүп, анан жанагы Библияда тияк биякта бир ыйык китептерде жазылган, ушул асмандан Кудайдын балдары жерге түштү деп. Ошол асмандан Кудайдын балдары жерге түшпөй эле асмандан кыргыздар жерге түшкөн да. Анан ошол замандарда кыргыз ата болуп, кыргыздарга ошо кыргыздын каада салтын кыргыз ата үйрөткөн. Момундай болгула, улууну сыйлагыла, кичүүнү урматтагыла, момундай аксакалыңар төргө отургула, ушундай немеңерди бири-бириңердин немеңерди билгиле аралыгыңарды. Деп ушундай сыйды, урматты, анан кыргыздын тили мына биз ушу кыргыз ата, ушу биздин кыргыздын сөзүнүн ичине ушундай бир Кудайдан бир магия алып, бул ошо кыргыз атабыз ошо кыргыз эли менен кыргыз Кудайдын ортосундагы бир пайгамбар элчи киши болгон да. Ошо жан жаныбардын тилинде сүйлөгөн, жанагы саяпкерликти, мүнүшкөрлүктү, кыргыздардын ошо кыргыз атанын
убагында кыргыздардын үйүндө жолборс, айылар жөнүндө үй жаныбарлар катары жүргөн. Ошондой бир биз ошондой доорулордо жашаганбыз, кыргыздар азыр унутуп калдык. Кыргыз атанын убагында динозаврлар ошо жаңы жерге түшкөндө динозаврлар жерде мындай сойлоп жүрүп кыргыздарга коркунучтуу туруп, анан ошондо Кудай ошо кыргыз атага ушундай керемет берген, асмандан чагылган түшүрүп динозаврларды, аждарларды куйкалап өлтүрүп турган да, баягы кыргыздарга зыян келтирмей. Ошондой киши болгон, ошо кыргыз ата жөнүндөгү.
Кенжек ага жанагы американецтер мактанып жүрбөйт, жаз менен жана жаз биз жаз ойнодук деп. Анан ушул Кенже агамдын чыгармасында жаз мына өзүнчө эле жаз экен. Сиз өзүң айткандай бир туруп дутар, чындап эле Мастурага кыйын болчу да экен да сиздин размерлериңизди табууга, темпти коюуга. Аны мен мындай деп коем. Жалпылап айтып элечи. Бизде Кыргызда кайып дүйнө деген сөз бар да. Агайдын чыгармаларын кыргызчамдай. Жалпылап эле өзүбүздүн тилде жөнөкөй түшүндүргөндө кайып кайрыктар. Агайдын чыгармалары кайыбынан анан ошол баягы туңгуюк алып барып кайра бир кысталыш бир учурларды бир укмуштап сүрөттөп көрсөтүп атат да. Ошондой кайрыктарды мындай нотага дагы түшүрүү өтө кыйын. Мүмкүн эмес. Бирок аны угуп, анан кайыбынан сезгенде кайып кайрыктар деп. Ошо мен айтып атпаймынбы, кыйналыш аябай сенде окшойт депчи. Асан Кайбылда агай дагы аябай чоң баа берген. Бул кишиде чындап эле эмне байыркылыктын кайрыктары бар. Мындай термин менен айтканда архаикалык кайрыктар. Жок, ушул байкашымына караганда Мастура жанагы эле азыркы биздин тил боюнча сүйлөгөндө жазбы, синкопа, андай мындай ритмдердин түрлөрү бар да. Ушул чыгармада ушул нерсени муну кара, сен менен мен мисалы билимдүүбүз, биз олтуруп андай эмнесин да тапсак болот. Ритмдерин, размерлерин барып, анан бакайтып килтейте бир соң китеп чыгарсак болот. Мисалы жана неме Нурзат жанагы Бул үчүн бирок немеде деле ушу синкопада тигил сынган бугуда деле. ооба. синкопалар колдонулуп атат. Кандай тигүүлөр бул ошо биздин Сүрүп чертүү, аккордторду көп алат экенсиз. Ооба. Глицанда сыдырып чертип атат, кайра желпилдетип ушундай бир эмне өзүнө мүнөздүү эмне ыкмалар. Ошо мени көп убакта мындай аябай бир ушундай бир новатор дешип, анан ушундай бир жаңычыл дегенде ошо мен ошону кабыл албайм да, себеби мен чертип аткан ыкмалар бүт эле комузда бар. Жөн эле мен ошону бир балким башкача ыргак менен чертип атам. Анан мен жаңылык жазатым деп мен түшүнбөйм. Кантип жаңылык жасайсың комузда? Ооба. Жаңылык жасап элди кыргызды таң калтырыш үчүн, таң калбайт деле кыргыз. Себеби өзү таң калтыра турган калкпыз да өзүбүз. Бизди эч ким эч нерсе таң калтыра албайт, кандай дейсиз? Туура, ошол. Кыргыз себеби кайсы жерге барбайлы, кайсы элди көрүп, мону карагылачы, мону монтилечи десе таң калбайбыз деле. Биз каткыр эле баягы өзүбүз Жөнөкөй кылабыз. Бирок ошол жөнөкөйлүктө чоң улуулук жатканын сезбейбиз. Бул кишинин азыр уксак, жанынан көрсөң жөнөкөй эле кайрыктар чертип атканын ыстайт. Мындай укканда бүт жан дүйнөңдү эгер козгоп, толук ошол чыгармачыл адамдар менен эгер отура турган болсок, ошол эле изилдөө күч, ошол эле тиги музыканы, нотаны укмуш билем дегени, ушундай кишилер менен отуруп алып бир талкуу жүргүзсө, чоң бир нерсе чыгат да. Анткени ар бирөөнүн оюн угасыз. Ошондо баа берилет деп ойлойм да. Анан мынакей убакыт учкан куш дейт, бүгүн билбейм маягибиз кандай болду. Сиздин 50 жылдыгыңызда баягы ачып бериш үчүн көп убакыт керек экен. Бирок ошентсе дагы ушул Кенжебек агабыздын 50 жашка чейин эмне иштерди кылып келгенин биртке болсо дагы айтып, изилдөгүч дагы келип, шакирти дагы келип, мен карындаш катары сизге ден соолук, узун чыгармачылык ийгиликти каалайт элем ага. Ушул 50 жаштан дагы 100 жашка чыгып, деги эле ушул комуздай болуп сиздин күйлөрүңүз тег ылымдап өчпөсүн, өркүндөссүн, өссүн. Ат башы нарын суусундай ташкындасын. Көп кишини таң калтырсын. Күйлөрүңүз жеке эле Кыргызга эмес, ааламга жетсин деп айтам. Ошо Кудай колдосун, чын эле сен айтып аткандай биздин ушул кыргыздын комузунун үнүн ушу элге жеткизгенге ушу биздин чын эле бир Кудай бизди колдоп, Нурзат сени колдоп, ушу Мастураны, мени, мондай элчи достой жаштарды колдоп, биз чын эле кыргыздын дүйнөсүн ачалы. Ошо кыргыздын дүйнөсүн тааныталы. Ошол элдин арасында жүргөндө ушу кыргыздын күүсүн угуп алып, ушундай экен деп, мына элчи достой жаштар жанагы телефондордон жана Европанын бир алар өзлөрү укпай турган музыка да алар. Алар өзлөрү укпайт. Мен ошо таңга кыжырым келет да. Анан ошону укпай, ошо кыргыздын ушундай тунук күүсүн, элдик ырларын угушсун. Чоң рахмат. Ал эми биз менен бирге болгон көрөрмандарыбызга, кыргыз элине комуз күүсүн угам деп жантыгынан жата калып угуп жаткан көрөрмандарыма биз менен бирге болгонуңуздарга чоң ыраазычылык билгизип,
кийинки көрсөтүүдө жолукканга чейин сак саламатта туруңуздар демекчимин.